Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 929 541 02 05. Ош шаарында күчтүү таасир этүүчү дарыларды мыйзамсыз сатып жүрүшкөн 2 аял кармалды. Бул туурасында Ош шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, шаар аймагында жаран күчтүү таасир берүүчү дары каражаттарын мыйзамсыз сатып жүргөндүгү боюнча милицияга маалымат келип түшөт. Тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталып, сатып өткөрүү максатында күчтүү таасир этүүчү же уулуу заттарды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча кылмыш иши козголгон. Ыкчам иш-чаралардын натыйжасында Ош шаарынын 1975-жылы туулган жараны кармалып, жанынан дарылар табылган. Ошондой эле аны дарылар менен камсыздаган чериги Салиева көчөсүндөгү дарыканалардын биринде фармацевт болуп иштеген 1992-жылы туулган аял да кармалды. Учурда кармалган шектүүлөргө карата юридикалык баа берүү үчүн тергөө иштери жүргүзүлүүдө. Булак Супер Кежи. 9 майда Москвадагы парадка кайсы өлкөнүн аскерлери катышары белгилүү болду. Москвада өтө турган улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган парадка катышуу үчүн Кыргызстандын улуттук гвардиясы 80ге жакын аскер кызматкерлерин жөнөтөт. Бул тууралуу News.ru басылмасы жазды. Маалыматка ылайык, кыргыз аскерлери учурда парадка катышуу үчүн кызуу даярдык көрүп жатышат. Кызыл аянттагы парадка катышуу үчүн 19 дос мамлекеттин аскер бөлүктөрү чакырылганын Орусиянын коргоо министри Андрей Белоусов билдирди. Ал чакырууну кабыл алгандардын арасында мурдагы СССРдин 7 өлкөсү бар экенин тактады. Москвага Казакстандан да аскер кызматкерлери жөнөтүлөт. Коңшу өлкөнүн коргоо министрлигинин тарбия жана идеологиялык иштер башкармалыгынын начальнигинин орун басары Виталий Адамович 9 майда Кызыл аянтта аба десанттык аскерлердин параддык отряды өтөрүн растады. Орусиянын президенти Владимир Путин 2024-жылдын 9 декабрында ЧКУКга мүчө мамлекеттердин парламент төрагалары менен жолугушууда Орусия Москвадагы жеңиш парадында ЧКУКга мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Келерин күтүп жатканын билдирген. Демек, парадка Кыргызстан менен Казакстандын катышуусун растагандардан тышкары Армениянын, Беларустун жана Тажикстандын аскер кызматкерлери катышат. Түндүк Кореяда Москвадагы жеңиш байрамына катышуу үчүн аскерлерин жибериши ыктымал. Орус өкмөтү бул өлкөгө тиешелүү чакыруу жөнөттү. Япониянын НК World басылмасы булактарына таянуу менен Түндүк Кореянын аскерлеринин аскердик парадка катышуусу боюнча чечим кабыл алынганын кабарлады. Мындан тышкары Индия, Кытай сыяктуу өлкөлөрдүн дагы аскерлери парадка катышышы мүмкүн. Москвадагы жеңиш парадына чакыруу кайсыл мамлекеттерге берилген жок. Москва жеңиш күнүнө дос эмес өлкөлөрдүн өкүлдөрүн чакырган жок. Бул тизмеге Австрия, Австралия, Андорра, Бельгия, Улуу Британия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Украина, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония, Швейцария, Япония, Германия жана башка өлкөлөр кирет. Булак Супер Кежи.
Ырчы Мирбек Атабеков жактоочусу менен чогуу Камчыбек Ташиевке кайрылуу жасады. Эстрада ырчысы Мирбек Атабеков 2019-жылы апасынын үйүндө болгон окуя боюнча жактоочусу Шердор Абдыкапаров менен бирге УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Кайрылуусунда ырчы бул факты боюнча тергөөдө көптөгөн мыйзам бузуу болгонун айтты. 2019-жылы дал ушул үйдө апа менен карындашымдын колун байлаган чоң кылмыш болгон. Ал убакыттан бери 4 жылдан ашык убакыт өттү. Биздин кайрылбаган жерибиз кайрылган жок. Чоң резонанс дагы жаратканбыз. Ишти жаап салышыптыр, деди Мирбек Атабеков. Ал эми ырчынын жактоочусу Шердор Абдыкапаров бул боюнча сурак иштер одоно мыйзам бузуу менен жүргөнүн айтты. 2019-жылдан бери 6 жыл өтүптүр. Иш материалдары менен таанышып чыктым. Бул жерде тергөөчү сурак кылганда ошол жерде колу жана дата коюлушу керек. Мындайча айтканда жабырлануучулардын баарын сурашкан дагы, аягында колун дагы койбой, фамилиясын дагы жазбай, кайдыгер мамиле кылган деп айтсак болот. Ошондой эле бул окуя боюнча толтура видео жазуулар алыныптыр. Ал боюнча иш материалдарында биз бир дагы видео тапкан жокпуз. Анан тоноочулук деп бир баланы кармашкан. Ал баланы жабырлануучулардын катышуусусуз сотко алып барышкан. Ал жерден эч кимди чакырбай эле ал бала чыгып кеткен, деди Абдыкапаров. Ошондой эле Шердор Абдыкапаров Мирбек Атабековдун апасынын үйүндө болгон окуя тууралуу иш архивге салынып калганын кошумчалады. Эгерде кылмышкерлер табылбай жаткан болсо, улам ишти жандандырып карап турат да. Бул окуя боюнча 2022-жылы ишти архивге салып салышкан. Бул эч нерсе тапкан жокпуз. Иш бүттү дегенди түшүндүрөт, деди Абдыкапаров. Окуя Бишкек шаарында 2019-жылы 6 майга караган түнү болгон. Анда ырчы Мирбек Атабековдун апасынын үйүнө белгисиз адамдар бет капчан кирип, жалпы суммасы $60,000 түзгөн акча каражатын жана жер буюмдарды алып кеткен. Кийин акча иликтөө иштеринин жыйынтыгында Каракол шаарынан Бишкек шаарындагы Октябрь райондук милициясы тарабынан Мирбек Атабековдун апасынын үйүн тоноого шектелип, 24 жаштагы Жаран кармалган. Кийин шектүү катары кармалган Жарандын апасы Жыпаркул Иманкалиева баласы күнөөсүз кыйноого алынганын жана бейкүнөө камалганын айтып чыккан. 2020-жылы 29 январда Мирбек Атабеков апасын сабап жер буюмдарын алып, үйүн тоноп кетти деп кармалган кылмышка шектүүнү милиция бошотуп жибергенин айтып, Супер KG порталына кайрылган. Айтымында милиция кызматкерлери шектүүнү негизсиз бошотуп жиберишкен жана буга чейин ал жалпы камалымдуу каражаттарына, тергөө иштерине колдук жаратпоо үчүн окуя тууралуу ооз ачпай келгенин айтып берген. Булак Супер KG. Садыр Жапаров ысык көлдөгү скутерлер тууралуу мыйзамга кол койду. Өлкө башы Садыр Жапаров ысык көлдө суу мотоциклин жана скутерди колдонуу боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы бүгүн 17 мартта билдирди. Мыйзам 2025-жылдын 13 февралында жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынган. Мыйзамга ылайык ысык көлдүн аймагында суу мотоциклин пайдаланууга жарым-жартылай тыюу салынат. Ошондой эле ысык көлдүн аймагында суу мотоциклин пайдалануу эрежелерин бузгандар жоопкерчиликке тартылат. Мыйзам менен кошо суу мотоциклы, асма мотор, 2 тактылуу кыймылдаткыч, жасалма кыймылдаткыч жана 4 тактуу кыймылдаткыч деген жаңы түшүнүктөр киргизилет. Мындан тышкары адамдардын жана эс алуучулардын массалык топтолуусу жок жерлерде 4 тактуу кыймылдаткычы жана электр кыймылдаткычы бар суу мотоциклин пайдаланууга уруксат берилген. Аталган эрежелерди бузган жеке жактарга 5.000-ден 15.000-ге чейин, ал эми юридикалык жактарга 10.000-ден 20.000 сомго чейин айып пул салынат. Трамп экинчи ирет Путин менен байланышка чыгат. АКШнын президенти Дональд Трамп шейшемби күнү Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүнү пландап жатканын билдирди. Бул туурасында чет элдик басылмалар жазышууда. Трамп шейшемби күнү Путин менен кезектеги экинчи сүйлөшүүсүн өткөрөт деп айтылат басылмаларда. Беле келсек, буга чейин эки өлкөнүн лидерлери байланышып, мамилелерди чыңдоо боюнча сөз болгон. Эми Украинадагы кырдаал боюнча негизги кадамдардын алкагында маалымат алмашуу боло тургандыгы кошумчаланган.
Бул АКШнын Йеменге болгон аскердик аракеттерин токтотууга чакырды. Бириккен Улуттар уюму АКШнын максималдуу сабырдуулукка жана Йемендеги бардык аскердик операцияларды токтотууга чакырат. Бул тууралуу кечээ 16 мартта буунун башкы катчысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарикти чет элдик басылмаларга берген маегинде айтылат. Жаңы эскалация аймактык чыңалууну корчотуп, Йеменди жана аймакты мындан ары дестабилдештирип, өлкөдөгү ансыз да оор гуманитардык кырдаалга олуттуу коркунуч жаратышы мүмкүн деген ал. Белде кетсек, буга чейин АКШ Йемендеги хуситтерге каршы аскердик операция баштагандыгы айтылып, ал өлкөнүн президенти Дональд Трамп аны жеке көзөмөлдөгөнү белгилүү болгон.